Саламатсызбы, Мелисбек Жошбаевич. Эң алгачкы күнөстүү Ала Тоо жергеңизден касиеттүү Ак Калпак кыргыз элиңизден ысык салам. Рахмат. Мелис мырза, азыркы кезде сиздин айланаңызда бир топ саясийда соттукта чечимдер кабыл алынып, саясат айдыңында айрыкча массалык маалымат каражаттарында ууду элегеп. Ушуга байланыштуу суроолорду да тоготер жеринен баштасак. Акыркы соттун чечимин сиз кандай кабыл алдыңыз? Жон гана саясий заказды көрпенделик менен аткаруу. Негизинен ошол бизди тергеген прокурор болобу, соту болобу, эмнеге соттоп атканын өздөрү түшүнбөйт. Башкача айтканда мени жөн эле соттоп беришти. Эч кандай бир негиз жок. Дагы тактап айтканда, мен көпүрө кургандыгым үчүн эмес, курам деген идеяны көтөргөндүгүм үчүн. Биз ушундай керек деген маселени көтөргөндүгү үчүн соттоп берди. Мен ойлойм бул Кыргызстандын эле тарыхы эмес, дүйнөлүк тарыхта болбогон терс көрүнүш. Ал эми көпүрөнү куруу маселесине келе турган болсок, бардык мыйзамдар сакталып, процедуралар сакталып, КТР'де айтып аткандай эмес, мыйзамдын негизинде башталган. Эми мына көрдүңүздөр. Баштапкы проекттин бардыгын бузуп, көпүрө менен эстакадалык көпүрөнүн айырмасын билбеген карапайым калктын башын айландырып, кичинекей бир талапка жооп бербеген көпүрөнү салып атышат. Бүгүнкү проект боюнча салынып аткан көпүрө эч кандай маселени чечпейт, көйгөйдү чечпейт, транспорт тыгынын чечпейт. Башкача айтканда, ошол эле мурдагы көйгөй. Көпүрө жаңыланганына карабастан, ошол көйгөй кала берет. Бүгүнкү саясаттагы элди кызыктырган негизги маселе Улуттар биримдиги Элдик партиясынын ата мекен социалисттик партиясы менен биригүүсү. Сиздер кандай себептерден улам бириктиңиздер? Кандай максаттарды көздөйсүздөр? Бул келечекке багытталган терең ойлонуп кабыл алынган чечимби же шайлоодо добуш топтоо үчүн гана биригүүбү? Негизги принцип бүгүнкү күндө Кыргызстандын кедерин кесип аткан маселелер боюнча биздин пикирибиз дал келди. Мындан ары парламенттик башкарууну өнүктүрүү, бекемдөө, коррупцияга каршы, жемкорлукка, уурулукка, экижүздүүлүккө каршы аеосуз күрөштү улантуу. Ошо түзүлгөн күндөн баштап Кыргызстандагы мыйзамдуулук үчүн, принцип үчүн, Кыргызстан туруктуу өнүгүүсү үчүн, парламентаризмдин Кыргызстанда орношу үчүн үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшүп келе жаткан жападан жалгыз партия. Ата мекен партиясы гана списогун ак үй менен макулдашкан жок. Бул эмнени билгизет? Бул өз алдынчалуулукту, өз принцибин, өз багытын коргой ала тургандыгынын белгиси. Буйруса, ата мекен социалисттик партиясы менен Улуттар биримдиги Элдик партиясы максатына жетет. Сизди ата мекен партиясы өз тизмесине 3-чү орунга коюп, съездинде бекиткен. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы сиздин кандидатураңызды талапкерлердин тизмесинен алып салды. Сиз буга кандай карайсыз? Пешенеге жазганды көрөбүз деп туруп кол алышканбыз. Мына анда мурунку эле процесстерди алайлы. Биздин келишим жарыяланган күнү тергөөдө жаткан биздин кылмыш ишибиз бүтүп бүтпөстөн туруп дароо ошол күнү сотко өткөрүп берилди. Сот менин адвокаттарымы, менин талапташтарымы алдап, ой, бүгүн сот болбойт, кете бергиле, көңүлүңөрдү жай кылгыла. Кыжалат болбогула, үйүңөргө кете бергиле деп эшикти култтап туруп, прокурор, сот чечим чыгарып койду. Бардык балени моюнума ийилип туруп. 29 миллион сом жеп койгон эмешмин. 29 тыйын, 1 тыйын, 1 сом мамлекетке чыгаша келген эмес ал жерде. Кээ бир бийликтин бутактарында отурган ууру коррупционерлер ушундай бир элге бир образ түзгүсү келип
Мырзахматов деле коррупционер Турбаев, ал деле жеген Турбаев, ал деле биздин катарыбызда деген. Мен ошол өздөрүнүн катарына кошо албай кыйналып келе жатышат. Андан кийин экинчи инстанция калганда биргелешкен съезд өтүп Бишкекте. Мен ошо списокко мен киргизгенден эртеси күнү, bir күндөн кийин областык сот чечим чыгарып атат. Көрдүңүзбү? Классикалык үлгү, саясий заказ. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими мыйзамсыз. Процедуралар сакталбастан туруп мени четтетип атышат шайлоодон. Ак ийилет, бирок эч качан сынбайт. Азыр шайлоонун үгүт иштери жүрүп, талапкерлер жерлерде шайлоочулар менен жолугушуп жатат. Ушуга байланыштуу эл арасында сиздердин өнөктөштүк мамилеңердин айланасында да ар кандай сөздөр жүрөт. Тагыраак айтсак, Текебаев Мелис Мырзахматовду Улуттар биримдиги партиясын өз максаттарында колдонуп жатат. Шайлоодон кийин Текебаев Мырзахматовду алдап кетет деген сөздөр сизге да жетсе керек. Сиз өнөктөшүңүз Текебаевга канчалык ишенесиз? Ал чын эле сизди таштап кетпейби? Ар бир доордун же мамлекеттин же улуттун же адамдын эле тарыхы болот. Текебаев көгөрүп 24 жылдан бери айткандан кайтпай тиштегенин кое бербей келе жатат. Уурларга чагылган болуп тийип атат. Азамат карапайым эл Текебаевди колдоп атат. Анан эми сиз айтып атпайсызбы, сиз өз максатына жеткенден кийин деп алдап кетпей деп. Максатты бир коюп атпайбыз. Менин максатым анын максаты болуп атпайбы. Анын максаты менин максатым болуп атпайбы. Атамекендин максаты Улуттар биримдиги партиясынын максаты болуп атпайбы. Кыргызстанды түптө туруктуу өнүгүү багытын таап берүү, жол көрсөтүү карапайым калкка. Максат бир. Ошол максатка жетиш үчүн бүгүн кол алышып отурабыз. Анан жыгылган огонго күлөт деген Кыргызда макал бар. Сатылып, тарпы чыгып, ыйманы кетип, эч жер колго илеше турган нерсеси калбаган айрым саясатчылар Текебаев экөөбүзгө сын тагып атат бүгүн. Алар өздөрүн билсин. Бүгүн кыргыз коомчулугу аларга кандай баа берип атат, ошону бир кулак салып угуп коюшсун. Мелис мырза, маегибиздин аягында сизге эркин микрофон берели. Өз партиялаштарыңызга, өнөктөштөрүңүзгө, шайлоочуларыңызга жана жалпы эле эли журтуңузга кандай каалооңуз бар? Бүгүн Кыргызстанда эмне болуп атат? Врачтарды 10 адам алып келесиң. Мугалимдерди, студенттерди окуудан айдаласың деп конкреттүү түрдө тапшырма берип, көзгө сайып, жалпы эле бардык мамлекеттик кызматкерлерди бүгүн алдына салып айдап алды бийликтин партиялары. Алардын элди алдап атканын негизи эмнеде? Сиздер бармагыңыздарды бассаңыздар, ошол бармактагы белгилер аркылуу эртең сенин туугандарың кимге добуш бергени чыгып калат дагы, биз силерди иштен айдайбыз деп коркутуп атышат. Бул мурда да болгон. Мен карапайым калкка айтып коеюн. Эч кандай таба албайт. Бунун бардыгы жалган, коркпостон кирип, каалаган партияңарга добуш бере берсеңиздер болот. Анын бары жалган. Убактылуу силерди коркутуп атат. Убактылуу силерди алдап атат. Ошон үчүн эч ишенбей эле коюңуздар. Эч коркпоңуздар. Макул деп туруп киргенден кийин өзүңөрдүн позицияңыздарды бербесеңиздер. Мени негизги шайлоочуларга айта турган. Кайрылуу ушундай. Ал эми жалпы кыргызстандыктарга, Атамекен партиясынын мүчөлөрүнө, Улуттар биримдиги партиясынын мүчөлөрүнө, жеке эле мени сыйлаган, мени колдогон жарандарга кайрыларым. Жеңиш биз тарапта болот. Эч кандай ушакка, жалган сөзгө алдырбаңыздар. 4 октябрь күнү чечкиндүү түрдө барып Атамекен партиясына добуш бериңиздер. Жеңиш сөзсүз биз тарапта болот. Коркпоңуздар.